Около 100 человек уже пострадали в стычках в центре Бишкека. Информационные агентства пишут о погибших, но не сообщают пока точное число. Акции протеста сейчас проходят не только в столице Киргизии. Поступает сообщение, что оппозиция захватывает административные здания в районах. А города Талас и Нарын и вовсе погрузились в хаос. Милиция там сложила руки. Все оружейные запасы у митингующих, на улицах хозяйничают мародеры.
кара ташынан, топулунган башыңан, өнүп өскөн бугдайдан, сени берген Кудайдан, алдей балам алдей, майга башкан токочум, токочумдун ортосу, жүрөгүмдүн толтосу. Менин баалам кардай, сүткө салган балдай, коенектин колундай, кекелектин бутундай, оңдалактай башыңдан, маргалаңдың айлансын, боолап бакалып айлансын, кыргыздын кызын басын, жоонун бери калбасын, айланайын деп жүрөм, ашарайын деп жүрөм, алтын така алдырып, тептирейин деп жүрөм, анын кызы кара чач өктүрөйүн деп жүрөм, анан койду сой балам, куйругуна той балам, атаң тойго кетиптир, эли толгон эт келет, энең тойго кетиптир, чеги толгон сүт келет, алдей балам алдей. Ак терек, көк терек, бизнеске ким керек, жепирейген жээнбек, жетип келсин тезирээк. Ак терек, көк терек, бизнеске ким керек, элдин эл жагар, бизнеске ким жагар, тойго минген тор аттай, топчуланган банаттай, кызыл бешмат кыз керек, шайлоодон түшкөн тор аттай, жайдары сулуу сымбаттуу, жашыл чапан кыз керек. Акпай, токпай, уяттары жокпай, катуу жорго башкатай, кадек болгон башкатай, катуу чапса чарчаган, жеткирбеген башкага, үстүндөгү жаш бала, уруп кетип аркага, жаба элекей чам-чум. Bir aydan beri biz Kudayga жалын эмне гана болгон жокпуз. Senin başың барбы? Өзүңдү ойлосоң да биз апаңды ойлоп койбойсуңбу я? Бири-бирин атышып аткандар таткыдай болуп эмне кино. Мына эмне болду? А жерден өлүп кала жаздалы. Канча соккучу өлдү ал жерде. Сени да жоготуп ала жаздабадым. Ошон үчүн айтып атам. Байлыктын артынан чуркап Кудайдын ордуна акчага сыйынган айвандар бири-бирин кубалап төңкөрүш жасап, ана мына мен эле желди жыргатам дегенде. Кайра эле өзүнүн эл жерин тонуп, эл жит кылып баары маңкурт болду. Төңкөрүш кылышса эле шаарды кошо тоношот. Эй, бир өлкө башка өлкөнү согушуп, басып алса тоноп, зордойт дечи эле. Анда бизде бири-бирине душман болгон бай менен кедейлер эле жашайт турбайбы?